Саламатсыздарбы? Бизде бүгүн конокто Султанбай Ажигитов, Жогорку Кеңештин депутаты, Баткен облусунун мурдагы 2 жолку губернатору да. Рахмат студияга келгениңизге. Куттуктайбыз депутат болгонуңуз менен. Мына Баткендеги иштерди сиз жакшы билесиз да. Мына акыркы өткөн жумада жанагы жаңы чатак чыкты. Жаңы протокол кол коюлду, мурда бир топ протоколдор болгон. Ушул нерсени чек-араны эмне үчүн биз ушунча жылдан бери мындай калыбына келтире албай атабыз, маселени чече албай атабыз? Акыркы 2 жылда, 3 жылда болуп аткан жана чыр чатактардын өзгөчөлүгү бар да, мурункуга караганда. Эгер илгери ушул чыр чатактар сезондой болчу да, жаз келгенде, ооба. Жазда, анан ошол жерде жашаган кыргыздар, тажиктер суу талашып, жер талашып, жайыт талашып, ошентип чыр-чатак чыкчу. Ошондуктан сезонный эле болчу да. 1 жылда 1 жолу болчу. Анан кийин аны ал чатактарды айыл өкмөттүн эле деңгээлинде чечилчү. Аксакалдар барып эле чеччү. Анан аким киришчү болбой кетсе. Вообще эле болбой кетсе, анан кийин губернатор киришип, бирок андай нерселер мындай Чанда болчу, анан ошол жайында эле чечилчү да мындай нерсе. Бирок акыркы 3 жылда бул уже сезонный эмес эле, постоянный, мындайча айтканда провокацияларга окшошуп эле калды да. Күндө боло турган иш болуп калды. Айрыкча мына акыркы 1 жылдын ичинде да, бул күндөлүк, мындайча айтканда, басым болуп калды, психологиялык басым болуп калды ушул жерде жашаган элдин. Бул жерде мына 29 апрелден баштап, былтыркы жылдан баштап, бул уже постоянный основада да, давление. Күндөлүк. Ошол жерде чек-арада жашаган биздин кыргыздын элибиз күндөлүк психологиялык, физикалык басымда турат да. Анан бир аз өтпөй эле ал жакта атып турат анча-мынча. Биздин жарандарды кармап алып кирип кетип атат. Истилерден иш козгоп атат. Ошондой нерселер күндө болуп атат да. Бул өзгөчөлүгүнүн себеби, мен ойлойм, бул эмнеде? Бул уже Тажикстандан жактан биздин Кыргызстанга жасап аткан мамлекеттик деңгээлдеги саясат. Анан бул, мен ачык эле айтайын, бул Тажикстандын спецслужбаларынын, атайын службаларынын кызматтары жасап аткан провокациясы, плановый провокация. Анын максаты эле ошол жердеги элге басымдык жасап, психологиялык басымдык, физикалык басымдык жасап, анан кийин ошондой эле биздин бийликке да басымдык жасап, өздөрүнүн кандайдыр бир саясий максаттарына жетиш үчүн да. Негизинен ошол жердеги чек-ара проблемаларын өзүнүн пайдасына чечиш максатында эле болуп атат деген ойдомун да. Себеби деген мына акыркы жолу чатак болгондо Ятимов менен Ташиев экөө биригип 2 сааттан ашык сүйлөшкөндөн кийин чыгып экөө сүйлөдүлөр, интервью бердилер журналисттерге. Ошол жерде Ятимов ачык эле айтты. Биринчиден, пока границалар чек-ара чечилмейинче ушул боло берет, ушундай немелер, конфликттер боло берет. Ошондуктан муну чечиш керек. Анан кийин самый главный, ушулга чейин коюлган келишимдер жана протоколдор, ал жерде эч кандай келишим жок, негизинен протоколдор бүт бардыгы ишке ашыш керек деген айтты ошону. То есть мындайча айтканда, бизге мындай эле ультиматум койду да. Эгер ушуну болуп аткан иштер, эгер буну соблюдация этпесе, мындайча айтканда, ушул протоколдордун талаптары эгер аткарылбаса, ушундай конфликттер боло берет деп ачык эле айтып койду. То есть мындай айтканда, ол өзүнүн сөзү менен эле атайын тажиктердин спецслужбалар катарынан атайын
уюштурулуп аткан спецоперация, провокация экенин өзү ачык эле айтып койду да, өзү да билбей, возможно. Өзү да билбей айтып койду. Бүгүнкү күндө болуп аткан күндөлүк болуп аткан мына сезонныйдан круглогодичный болгондо дагы күндөлүк психологиялык басымдар, физикалык басымдар атууга чейин барып, ошондой басымдардын себептери ушунан деп ойлойм. Эгерде жанагыдай сөзсүз аткарылсын дегенде Якимовдун айтканы боюнча кыргыз тарап кайсы бир протоколдон жок муну биз аткарбайбыз десе, анда тигилер андан да катуу чара көрөбүз дегенин түшүндүрөбү? Да, эгер мындайча айтканда Якимов ачык эле айтып койбоду, что эгер булар аткарылбаса, ошондой конфликттер боло берет деп. То есть бул провокациялар ар жактарда, ошол тажик-кыргыз чек арасынын ар жагында ар түрдүү ушундай провокациялар боло берет деген деле. Боло берет дегенден да андан да катуураак билинсе. Андан да катуу деген. Болуп кетиши мүмкүн. Болуп кетиши мүмкүн да. Ошондой деп мындайча айтканда Якимов ачык эле айтып койду да. Экинчи жагынан чек аранын канчалык, чек ара маселесинин канчалык узакка созулганы тажиктер үчүн пайдалуу болчу да. Анткени канчалык көпкө чечилбесе, алар көбүрөөк жерди жанагыдай билгизбей сатып алып, башка бир иштер менен алып кетип жүрчү. Анклавдар кеңейип баратат. Калкы дагы, аймагы дагы. Кыргызстан ылдамыраак чечилгенге кызыктар болчу. Бирок чече албай келген. Эми Якимовдун ылдамыраак чечели дегени мурдагы саясатына каршы келбейби? Булар азыркы күндө ала турган жерлерине жанагындай сойломо жолу менен ала турган жерлерин баарын уже алып бүттүлөр уже. Тышкы биздин границаларыбыз биздин жарандардын коргондорунун дубалдарына келип такалып калбады. Азыр эми ошол уже биздин территорияга огороддо жашап аткан биздин граждандардын огородуна, коргонуна уже кол салып атпайбы биздики деп. Ошол жерге бак эктирбей, жерин айдатпай, бирдеке курдурбай, даже туалет кура албайбыз деп атпайбы. Ошондуктан бүгүнкү күндө уже ала турган жерлерин булар бардыгын алды. Эми тездетиш керек деген мааниде айтып атат да. Бирок азыр булардын стратегиялык максаттары өзгөрүлүп кетти да. Азыр эми булар эмеге транспортный коридор деп атат. Транспортный коридор алабыз деп атат. Аны транспортный коридор дегени менен бул анык эле коридор да, мындайча айтканда биригет. Анклав. Анклавды жок кылышат, мындайча айтканда. Ошого барышат. Ошондуктан ошол максатта болуп атат. Анан кийин ошол коридорду ачып бергиле дегенде карабайсыңар. Атайын коридор деп. Эмесе аларды мына беспрепятственно биздин граждандарга эме болбой, бири менен бири чатак болбой, эме деп. Бүгүнкү күндө эки жол бар, бир эмес, эки жол менен жүрүшөттөр. Биринчиси Аксайдын ортосунан өткөн жол. Ал жерде тажиктердин эч ким тийишпейт ал жерге. Баягындай эле жүрөт, бирок ары бери өтүп үстөмдүк кылып жүрөттөр ал жерде тажиктер. Экинчиси жагы ошолор менен эме болуп, ошол Аксай айылынын күнбатыш жагынан отдельный Бакай деген жол да салып берген. Ошо Воруккабы? Ворукка бара турган. Ошол жагы менен Кыргызстандын айылдарын аралабай, ошол жагы менен жүрсүн деп, ошондой отдельный, мындайча айтканда бир эмес эки жол бар. Ошондуктан бул транспортный коридордун отдельный дагы бир салыштын кажети деле жок. Бирок ошол жөнүндө макулдашып калды. Бирок ошол жөнүндө апрелдеги согуштан кийин именно ушуну навязывать этип туруп, протокол 39дун эң негизги маселе ошол транспортный коридорду бересиңер деп атат да. Болгондо дагы карабайсыңар, 24-27 жылдагы карталарды алып туруп, ошол жерде эски карталарды алып туруп, анан 89-жылы кол коюлган СССРдин убагындагы кол коюлган протоколдорду алып туруп, ошонун негизинде тактайбыз деп атат. Но бирок эгер 24-29-7 жылдардагы картаны ала турган болсок, анда толугу менен караш керек да. Анда бизге жерге тал менен мургатты кайтарып бериш керек да алар. Ал жагын карабайт. Ал жагын карабайбыз дейт. Только 24-27 жылдагы карталар менен колдонобуз, только ушул жагын эле карайбыз. Анклавды карайбыз, анан кийин
Могу жердеги эмелерде 89-жылда канчамча жерлерде границаны ошону менен карайбыз деп. СССР чачыраган учурда мына 91-жылы Минскиде дагы сүйлөшүү болгон, Алматыда дагы. Ошол кезде административдик чегараларды мамлекеттикке айлантабыз деген бир эмеле бар эмес беле? Пункттар. Мен биринчи немени айтып кетейин до конца өзүмдүн оюмду. Себебден ошол 39 протокол менен былтыркы 39 жанагы 1 майда 21-жылы курулган менен ошол коридорду транспортный коридор деп атат да. Эмне үчүн транспортный коридор дейт? Фактически кадимки эле коридор. Транспортный коридор дегени мындайча айтканда биз силерден мындай коридор бириктирип бергиле, анклав эмес дегенди айткан жерибиз жок дейт. Бул жөн эле коридор бересиң. Муна өтүп турсун дейт. Муна өтүп жүргөн, биз беспрепятственно өткөнгө эле. А фактически коридор, фактически уже бириктирип алды. Себебден ал жол толугу менен Тажикстандын карамында болот. Бул жагы менен эмнени эме кылат? Биз уже ошондой шарт менен ошентип бизди көндүрүп эме кылып аткан себеби биз уже ошол карта менен Мургап менен Жергеталды кайтарып бергиле деп талап кылганга мүмкүнчүлүгүбүздөн ажыратып атат. Эмне үчүн? Себеби деген бул коридор эмес да, якобы. Бул жөн эле бизди кошуп бергиле, бизге коридор бергиле, жер бергиле дегенибиз жок. Жөн эле транспортный коридор бергиле деп атабыз. Ошондуктан силер бул анклав болуп тургандан кийин силер уже Мургапты бергиле деп айта албайсыңар. Ошондой кылып атат да. Түшүнүп атасызбы? Через некоторое время ал жерди атайлап ошондой жерлерден алып кетип атат. Чтобы кийин жанагы эме дагы формулировкаларда дагы карабайсызбы? Ошол жолду по землям фактически используем Баткенским районом деп турат. Ошондой сөз бар. Вот. А эмне үчүн жазбайт? По землям бесспорно принадлежащим Кыргызской республике деп жазса болбойбу? Ну, бесспорно дебесе дагы жөн эле кыргыз жери деп эле койсо. Принадлежащий Кыргызской республике деп. Кыргыздын Кыргыз республикасына таандуу жерден өтөт деп жазып койсо болот да. Жок. Фактически колдонуп аткан, Баткен районун колдонуп аткан жер дегени бул талаш деген түшүнүк алып барат да. Чындыгында андай эмес, азыр булар пайдаланып атат дегендей. Да, андай эмес. Эмне үчүн биздин жетекчилерге макул болот? Анысыны мен үчүн мисалы түшүнүксүз да, эмне үчүн ошого макул болуп атат. Ошондуктан бул эмнени айтып атат? Ал коридорду алып алгандан кийин спорный деп туруп, анан кийин ошол коридорду фактически коридор кылып алат да, транспортный коридорду коридор кылып алат. Себеби дегенде керем болгондон кийин ал жолду салгандан кийин жолдун эки жагына какой-то бир эндүү алат да, 100 метр сурайбы, 200 метр сурайбы. Ошол 100 метр, 200 метр немеси полностью анан кийин аларга өткөрүп алышы полностью толугу менен ыктымал да. Анан карабайсызбы? Булар ошол жолду күн чыгыш жагынан бергиле деп атат. То есть суудун Аксай дарыясынын күн чыгыш жагынан бергиле деп атат. Анын кандай мааниси? Анын мааниси эгер биягынан тосуп ала турган болсо, жолду коридорду өткөрүп ала турган болсо, алар толугу менен Аксай суусуну контролго алат. Ошондон кийин головной бир жагында суу, бир жагында жанагы коридордун немеси болуп калат, коридордун иши. Ошол жол анан фактически коридор болуп калат да, ошол коридор болгондон кийин Баткен районунун 3 айыл өкмөтү, 4 айыл өкмөтү толугу менен Лейлек району сүлүктү полностью анклавда калып калат. Анклав болуп өзүбүз бөлүнүп калабыз, анклав болуп. Анда биз аларга жол салыш үчүн да тоолорду тешип, туннелдеп тешип туруп өтө турган болуп калабыз да. Ал жолду салгычак анклав болуп кала берет сөзсүз. Анан самый главный булар жанагы сууду контролго полностью алат дагы. А биз Төрткүл суу сактагычыга сууду ошол Аксай дарыясынан алабыз да. Алар жактан полностью сууду контролго алат дагы, анан кийин аларга дагы дополнительный жолдон тышкары суу рычагы болуп калат Кыргызстанга. Баткен районуна сууду берсе, Баткен району иштейт, сууду болбосо Баткен толугу менен кургап калат. Эмне үчүн биздин дипломаттар ушундай нерселерди тең тайлашып чече албайт? Анысын мен билбейм. Мен ал жерге
бул сурооду башкаларга бериш керек да, менге эмес. Анысын мен билбейм, но бирок ошондой эмелер бар. Ошондуктан мен бүгүнкү күнгө чейин каршы болуп келгенмин. Ошондой эле ошол протокол жаңы чыкканда эле каршы болгонмун. Жана 39 протокол. Бүгүнкү күндө эле каршымын. Себеби деген, эгер азыр карабайсызбы, азыр ошол протоколду, именно ошол протоколду ишке ашырам деп туруп, ошондой стратегический контроль алам деп туруп, Кыргызстандын үстүнөн контроль алам деп, ушуну мындайча айтканда провокационный путь менен күчкө салып, ушуну өткөрөбүз деген эме кылып атат да, шантажировать этип атат, мындайча айтканда биздин бийликти, биздин элди, Кыргызстанды шантажировать этип атат. Ошондуктан буга жол бербеш керек вообще. Коридорду бербеш керек. Андан көрө мен мына канча жылдан бери айтып келе жаткан режим особого функционирования деген бар. Ошол эки жакка тең. Бул мындайча айтканда эң ыңгайлуу, ушундай жерлерге эң ыңгайлуу да, себеби деген ошол жерде режим особого функционирования именно эки элдин, эки мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн ошол жердеги болгон бүт барды инфраструктураны, ошол жердеги болгон жаратылыштын суу болобу, башка болобу, эки элдин кызыкчылыгына иштете турган шарт кылыш керек да. Аны мен өткөндө деле айтып бергенмин. Ал үчүн ал режим функционирования, особый режим функционирования анклавов иштеш үчүн ал үчүн бир топ шарттарды жасаш керек. Биринчиден, границаны четко определять этиш керек. Анан кийин делимитационный, демаркационный бүт барды знактарды коюш керек. Анан кийин ал жерде, значит, войска болбош керек, Тажикстан войскасы болбош керек. Кирген куралдар, чыгып аткан куралдар бардыгы биздин Кыргызстанда учетто болуш керек. Андан кийин экономический бүт барды свободный болуш керек, экономический эмеге. Аласа бересе, карым катнаш, экономический отношениялар барды свободный болуш керек. Төрт жагына тең. Өтөдөн кирип чыкканга, ошол эмеге кирип чыкканга свободный болуш керек. Только учетный системада. Учет менен кирип чыга берет, эч кандай токтоосуз. Өткөн апрелдеги согуштан кийин Кыргызстан чек араны жаап салганды. Да. Эмгиче жабыкпы? Эмге чейин официально жабык деп эсептелет. Бул пайдалуу болдубу же зыян тийдиби? Мунун мен ойлойм, биз бул жерден утсак болмок, но биздикилер мындай максатына жетпеди да. Согуш ачып кетти, анан азыр уже согушат, наоборот бизге үстөмдүк кылып, биз алардын шартыга эме кылып калбадык. Алардын шарты менен жашап, көнүп шулардын шарты менен жашап калбадык бүгүнкү. Ошондуктан бүгүнкү күндө мен айтайын дегеним, вообще жанагы транспортный коридор берип атканыбыз бул аябай чоң стратегиялык ката да биздин мамлекетибиздин. Бирок кол коюлуп калды. Протоколго эле. Ятимов ар бир протоколдун шарттарынын баары аткарылсын деп атпайбы? Эми ал мындай деп атат да, ошого чейин жеткирип, парламенттерде ратификация кылып, президент кол коюп берсин деген талапты кылып атат да, булар мындайча айтканда. Аткарылсын деген ошол да. Протоколдорду ратификация кылыш керекпи? Да, ратификация кылыш керек да. Аны, там закон менен киргизип, ошол ратификация деп. Бир кошуп, бир нерсе кошуп жазып, анан кийин эме киргизип, анан аны президент кол коюп берсе, анан ошондо толугу менен эме болот да. Себеби деген мындай маселелер только через жогорку кеңеш болуш керек да. Ошондуктан бул жерде ошондой. Ошондуктан биз эгер буга көнө турган болсок, эгер кандайдыр бир кокустук менен өтө турган болсо, келечекте биздин Кыргызстан үчүн чоң трагедияга айланат. Ошол трагедия жанагы мен айткандай полностью биз суу жерибиздерден Баткен облусунун жарымынан контролду жоготобуз дагы. Ал жер кысыла баштаганда Лейлек, Сүлүктүү, Баткен районунун жарымы кысым болгондон кийин ал жерден адамдар өздөрү эле качып чыга турган болот. Максат ошол болуп атат да. Максат ошол. Эл көчүп кетсин деген. Ошондуктан буга эч качан барбаш керек. Анан кийин биз аны кийин жайына коюш үчүн биз чоң согушка дуушар болуп калышыбыз мүмкүн. Эгер ошол согушка болбосо жөн эле ошол жерден жарымды жоготуп эле ошол бойдон калып калышыбыз керек анда. Понимаете? То есть бул келечекте, причем алыскы келечек эмес, жакын эле келечекте, бир 10-20 жылдын ичинде эле чоң Кыргыздын трагедиясыга айланып кетет да.
Ошондуктан бүгүнкү күндө буга жол бербеш керек дагы, башка жолдорун издеш керек да. Мен ойлоп атам, мен жөн эле критикалабай, эмедебей, жолун айтып атам. Бунун жолу бар. Жанагы 91-92 жылдары коюлган Минскиде, анан кийин Алматыда ошол момент СССР бузулганда административдик СССР республиканын ортосундагы административдик границалар мамлекеттик граница болсун деп ошондой рамочный соглашениеге бүт бардыгы президенттер кол коюп парламенттер ратификация кылганда. Ошондуктан ошого келип туруп биз мындайча айтканда алыс мындай стратегиялык саясатыбызды граница боюнча именно ошол документке тирелип жасашыбыз керек да. Себеби деген бул жеке толук кандуу граница боюнча жеке эле бир эле ошол документ. Ошого таянса эле баары чечилет да. Ошого таянып туруп, анан кийин ошондой жанагы анклав ошого окшогон жерлерде особый режим функционирования анклавов деп туруп, ошол жердеги эмелерге бүт бардыгы нормальный, ыңгайлуу боло турган, эки жагына тең ыңгайлуу боло турган шарттар түзүп бериш керек да. Буга мисалы тажиктер деле ошол жерде жашаган, карапайым эл согласен. Кыргыздар деле илгертен эле ынтымакта жашап келген эки карапайым эл. Бул жерге чоң саясат аралашты дагы. Ошого окшогон жерлерде эки жактан тең саясат кылып атат, үчүнчү күчтөр дагы киришип саясат кылып атат да. Ошол жерде постоянно рвап турганга үчүнчү күчтөр дагы кызыктар деп ойлоймун да. Ошондуктан бүгүнкү күндө бул азыр эки элдин чисто эки элдин кызыкчылыгы үчүн ошол окшогон ырваган жерлерди жок кылыш үчүн именно ушуга барыш керек. Жанагы 91-92 документке тирелип туруп, анан кийин особый режим функционирования ошого барыш керек да. Ошондон кийин бул түбөлүккө чечилет. Ошондо бүт бардыгы жакшы болуп эле чечет. Муну просто эме кылыш керек. Бул жол аябай кыйын да. Мындайча айтканда татаал жол да. Муну үчүн мындайча айтканда дипломатия керек, жогорку мындай деңгээлдеги мышление керек, мындай ой жүгүртүү керек, сүйлөшүүлөрдү билиш керек, экономика, финансыны кантип ошол нерселерди кантип чечиш керек экенин билиш керек да. Бул мындай чоң иш да. Ошол иштен качпаш керек дагы. Ушул жолго барыш керек. Болбосо биз бир жакты же согушка барыш керек, же жоготууга барыш керек да территориябызды. Мурдагы мына 30 жыл өттү. 30 жылдын ичинде бир топ окуялар болбоду. Мисалы үчүн Тажикстанда ичара согуш болду. Андан кийин Өзбекстан жанагы блокада кылып койгон. Ошол учурларда биздин дипломатия иштесе, маселени чечип койсо болмок. Ошол жылдары мисалы жана 91-92 жылдардагы документ менен бүт проблемаларыбызды чечип алсак болмок. Мен 2005 жылы айтып жүргөм, что особый режим функционирования менен как сокту, Шахимарданды сокту, анан кийин жанагы Варухту ушул жолу менен чечип койсо болмок ошол жылдарычы. Ошол жылдары алыска кете элек да. 91-92 жылдагы эмелер ошол күчкө кирип, ошону ишке ашырса болмокта. Азыр деле кеч эмес. Азыр деле жасаса болот. Просто бул мен ойлойм, бул конфликт биздин Тажикстанга да, Кыргызстанга да керек эмес, а Тажикстандын элине, Кыргызстандын элине тем более керек эмес да буну. Эгер узакка арканды таштай турган болсок, саясий арканды эки жактан тең ошол мындайча айтканда, орустар айткандай мудрость проявлять этип туруп ушул жолго барышыбыз керек да. Особый режим функционирования это бул мындайча айтканда ынтымакта, биргеликте жашайлы деген режим да, мындайча айтканда. Ошого барыш керек. Үчүнчү күчтөр деп калдыңыз. Үчүнчү күчтөр үчүн тигил жак жеңеби, бул жак жеңеби баары бирок чатак болуп турган пайдалуу да. Үчүнчү күчтөр дегенге ал жерде мисалы ар бир үчүнчү күчтүн геосаясий өзүнүн кызыкчылыктары бар да. Ошол геосаясий кызыкчылыктардын максатына жетиш үчүн ошол жердеги бир ырвап турган бир проблема постоянно болуш керек да. Эгер ошондой проблема жок болсо, ошону пайда кылыш керек. Искусственный, жасалма пайда кылыш керек да. Бүт дүйнө жүзү боюнча геосаясий
оюнду жүргүзүп аткан мамлекеттер муну менен пайдаланат. Эч кандай айырмасы жок. Башы бул болобу, бул болобу. То есть ар ким өзүнүн эмесин эме кылып, ошондон пайдаланат. Себеби деген биздин мамлекеттерде ортодо ар түрдүү проблема көп. Социалдык проблема, экономикалык проблема, саясий проблема, безопасность, коопсуздук боюнча. Эми проблема толтура. Аны ырватам десе ырвата берет. Муну просто Тажикстан менен Кыргызстандын эли, саясатчылары түшүнүп, туура жолго түшүшүбүз керек деп ойлойм да. Себеби деген могу жакшы мына конфликттер болуп аткан мына майда чүйдө согуштар эч кимге керек эмес да. Мунан эч ким утпайт. Тажикстан да утпайт, Кыргызстан да утпайт. Анан кийин мен ойлойм, что Тажикстан да бизди жеңе албайт. И биз деле алабыз. Согушса жеңиле берсе. Ортодо бирок үчүнчү күчтөр колдоп койсочу? Үчүнчү күчтөр колдоп койсоң да мүмкүн. Жана Армения менен Азербайжан ортосундагы мисалы үчүн Карабак. Анда болушу мүмкүн. Ар түрдүү болуп кетиши мүмкүн да. Ошондуктан ал керекпи бизге ошондой Армения менен Азербайжандай болуп калыш? Карабактагыдай. Бизге кереги жок, бирок үчүнчү күчтөргө керек болуп калышы мүмкүн. Алар керек го, бизге керекпи ошол? Мисалы биз эле ошол үчүнчү күчтөрдүн мындай эмесиге, таасириге эгер баш ийбесек, анда биз эме кылабыз да. Ортодо жанагындай бизге керектүү тирикчиликти, турмушту түзүп алсак болот да. Мен ошондой деп ойлойм да. Биздики бир 2-3 мүнөт калыптыр. Кандай мындай бир жыйынтык чыгара алат элеңиз? Мына былтыркы апрелдеги 29 апрелдеги согуш, анан быйылкы мына өткөн жумадагы чатактардан, анын ортосунда да бир нече болуп кетти да, майдырактар. Эми жыйынтык эле мен уже айтып кетпедимби? Ошол особый режим функционирования барыш керек. Аны үчүн 91-92 жылдагы картага тирелип туруп, ошону менен чечиш керек. Бул острый жерлерде бирибизди бирибиз жеңип, бирибизден бирибиз тартып алабыз деген. Бул болбогон нерсе да. Баары бир бул мисалы бир жагы утканда деле, мисалы Кыргызстан уттуруп койду дейли. Бирок бир күн болсо, бир күн Кыргызстан күчүнө кирип тудастак кылып туруп барып талабын коет да бер деп. Анда дагы чатак болот. Ошол 91-жылдагы келишимдерди көндүрүш үчүн эмне кылыш керек тигил тарапты? 20-жылдагы протоколдорду казып алып чыгып турбай. Анын үчүн я думаю, что жакшы дипломатия керек. Жакшы дипломатия керек. Кылдат. Жакшы дипломатия керек. Жакшы дипломатиянын артында күчтүү армия керек, и анан кийин күчтүү экономика керек. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз в срочном порядке экономикабызды өндүрүп, армиябызды күчөтүп, анан кийин дипломатияларыбызды жүргүзө беришибиз керек. Вот жыйынтыгы ошол. То есть бул жерде мындай системный решать этиш керек да, мындай долгосрочно. Азыр могундай келип туруп кичине болсо барып тополоңду басып коюп, ал уже саясат уже өтпөйт. Уже себеби деген Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чыр-чатак уже совсем башка деңгээлге өтүп кетти. Уже мындайча айтканда межгосударственный саясатка өтүп кетти. Эл аралык, мамлекеттер ортосундагы мамлекеттин деңгээлдеги саясатка өтүп кетти да. Мурда айыл өкмөтү чечип жүргөн маселе мамлекеттик деңгээлге чыгып, уже спецслужбалардын атайын специальный операциялары болуп калды да. Ошого айланып кетти баардык конфликттер. Азыркы 2-3 жылда болуп аткан эмедеги чек ара биздин Тажикстан менен Кыргызстандын ортосунда болуп аткан конфликттер бүт бардыгы бул атайын уюштурулган провокациялардан. Ошондуктан болуп атат. Ошол деңгээлге чыгып калды да. Ошондуктан биз токтош керек ушуну. Жолду издеш керек. Эң ыңгайлуу жолу это режим особого функционирования и 91-92 жылдагы түзүлгөн жалгыз толук кандуу документ, чек ара боюнча документ. Ошонун эме кылыш бардыгын правовой полеге талаага алып келе турган болсок, ошондо именно ушул жол менен барыш керек да бардыгын. Рахмат сизге.
Біздің уақытымызда аяқтап қалдық 30 минут. Бізде қонақта Сұлтанбай Айжігітов болды, Жоғарғы кеңештің депутаты, жана Баткен облысының бұрдағы екі жолқы губернаторы. Рахмат сізге. Сізге де рахмат. Саламатыңыздар.